17 ноябрда өтчү жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча Балыкчы шаарында шайлоо участоктары даярдалган. Учурда бардык шайлоо участоктарында шайлоочулардын тизмелери такталып, 100% даяр экени белгилүү болду. Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңешинин депутаттарын даярдыгыбыз Кудай буюрса 100%. Биякта шайлоочу АТРдин алтыгында кошулган айылдарды кошконубузда 35.360 киши катталган шайлоого укуктуу. Мындай списоктарды уюп берилип турат. 16 күнү непомещен шайлоосу болот. 17 күнү общий чоң шайлоого өтөбүз. Балыкчы шаарынын жергиликтүү бийлик башкаруу мэриясы бизге аябай чоң көңүл буруп, ошолордун деңгээли менен белгилеген РУКАП жетекчиси Алмаз Белекович көп шайлоого даярдык түзүп берди, 100%ке чейин. Бияктан жергиликтүү бийликтин салымы аябай чоң. Бизге кылган, шайлоого кылган, өзүңүздөр көрүп тургандай кемчиликтер жок пока. Анан Кудай буюрса жаңы аппараттар келип атат. Биринчи жолу бизде бул шайлоо процессинде колдонгонун атабыз. Анан буюрса жакшы өтөт деп ойлойбуз. АТРдин кошулган бизге 3 участок кошулду. Ак өлөң, Көк мойнок 1, Көк мойнок 2 кошулган. Аларда биз дагы мэриянын жетекчилери менен барып чогулуп текшерип келгенбиз. Аякта мурунку өтүп жүргөн шайлоо участоктарын эле колдондук. Мында дагы. Бул азыркы жергиликтүү кеңештин 8 партия катталган. Өзүңүздөр билгендей 8 партия менен биз меморандум түзгөнбүз. Ушул именно элди бөлбөө, жарбоо, баягы кыргызчылыкка салбоо, эч кандай мыйзамчылык бузбоо боюнча өзлөрүнүн агитациялык иштеринде жүргөндө ошолор көп басым жасасын талап кылганбыз десек да болот. Өзлөрү дагы ошондой кылалы деп меморандумга кол коюп беришкен. Эгер мыйзамдар бузула турган болсо, биз тарабынан ыкчам чара колдонуу комитет түзүлгөн. Ал кызыкта иштейт. Кудай буюрса шайлоо күнү азыр да иштеп атабыз. Мыйзам бузулар, бирок бизде каттал элек мыйзам бузулар. Тамирine. Шайлоо күнү болсо ошол түзүлгөн ыкчам чара көрүү эмебиз ишке кирет. Ар бир участоктолорго видеокамералар коюлмай болду. Ошол видеокамераларды коюп беребиз. Буюрса мисалы эл бияка шайлоо атса, ошол шайлоонун артынан көрсөтүп турат. Ким кирди, ким чыкты. Бул камера менен эртеңки күнү биз доказательство бере алабыз деп ишенем да. Бирок камера коюлгандан кийин андайга жол болбойт деп ишенем. Бардык тийиштүү керектелүүчү жабдыктар алынып, санитардык талаптар үчүн да ар бир шайлоо участоктарында комиссиялар түзүлүп, даярдык иштери көрсөтүлдү. Биз эми 17 ноябрь күнү жергиликтүү кеңештерге шайлоо күнүнө карата номер 30-11 шайлоо участогу 100%ке даяр болдук. Мынакей бул жерге комиссия отурат. Тийиштүү плакаттар менен камсыз болгон. Бул жерге төрайым катчы отурат. Мынакей кабинабыз даяр. Ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген шайлоочулар үчүн да кабинабыз даяр. Ал эми бул жерге байкоочулар отурат. Байкоочу шайлоо күнү байкоочулардын мына бул жерде кандай ролдорду аткарышат ал дагы илинген бул жерге плакатта. Ана бул жерге болсо операторлор отурат. Стол бардыгы менен камсыз болду. Бул мекеменин ичинде бардык жерде точкалар иштейт, свет менен камсыз кылып кетишти, генератор орнотулган, генератордун проводдору тартылды. Анан мынакей бул жерге болсо бизге ушул убакка чейин келип түшкөн көчмө вне помещения шайлоочулардын списоги тагылды. Бизде азыр 3 киши, бирөө инвалид, экөө төшөктө жаткан апаларыбыз үчүн эме түзүлдү, реестр түзүлдү. Аларды биз шайлоого бир күн калганда барып биз шайлатып келебиз. Операторлор менен шайлоо комиссиясы мүчөлөрү чучугула кармап, анан ошол барып шайлап келишет. Белгилей кетсек, өлкөдө административдик аймактык реформадан кийин жергиликтүү кеңештер таркатылып, кайра шайлоо 17 ноябрга дайындалган. Бул жолку жергиликтүү кеңештердин шайлоосунда бир катар өзгөрүүлөр каралган. Быйыл деген ошо жаңылануу болуп атат, жаңы нерселер, ошо аппаратураны биз ала элекпиз. Бирок бюллетендерди өзгөрүптүр, мурункудай эмес. Анан аппараттарды жаңы болот, уже мурункудай биз член комиссиялар бюллетенди бериши да кол койдурупчу. Азыр болсо уже аппарат өзү берет. Баягы QR код менен как положено ошондой жаңылыктар бар экен, көп жаңылыктар бар экен бул шайлоодо. Кыздар бар окуп келишти, мынакей оператор АСУ, оператор ИДЛер барып окууларын окуп, баарын көрүп эметип келишти. Эми эртең бир күнү жаңы аппаратура алабыз.